Махаматжан агайдын ар бир сабагы мына ушундай кыргыз тилинин кимини менен башталат. Өз жана окуучулары өзбек улутунан болгонуна карабай, балдарды мамлекеттик тилде сүйлөөгө ыр аркылуу үйрөтүп келет. Анын бул ыкмасы окуучуларга да жагат. Агай абдан жакшы сабак өтөт, мага жагат, ырлар үйрөтөт бизге, сонун ырларды үйрөтөт. Жаңы жылда дагы арча деген ырын үйрөттү, ушуну айттык. Абдан жагат мага. Анын пикиринде балдарга мамлекеттик тилди ыр аркылуу үйрөтүү мыкты жемишин берүүдө. Ошондуктан бардык билим берүүчү мекемелер алгач балдарга кыргыз тилинин киминин үйрөтүшү зарыл дейт. Endi u yerda o'rgatish masalasi hali yerda. Meselesi administrasiyaga bağlılık. Direktörlerim özü biliş gerek. Zavuşlar özü biliş gerek. Kalaverse bir yerde, bir yerde, nasıl bir yerde. Bahçeden başlaş gerek. Baldar bahçesinden. Bu baldar bahçesinden başlamak için emre kılış gerek. O şu mizamı kirtiliş gerek. Punkt kılış dedim. Memlek şuna. Махаматжан Мадаминов балдарга бир гана музыкалык билим берүү менен гана чектелбейт. Ал өзү 2017-жылы уюштурган Шабданбай Абдыраманов атындагы Адабият, искусство, музыка музейиндеги экспонаттар менен окуучуларга чыгармачылык чөйрөнүн алыптарынын өмүр жолунда тааныштырып турат. Teatrda işlek olsun acaba teatrda bana. Osman Abdülkadir. Азыр менин колумда турган бул грамм пластинка 1940-жылдары чыгарылган. Мунун ичинде ошол кездеги музыкалар жаздырылган. Азыр биз муну 1950-жылдары чыгарылган патефонго салып туруп бугуп көрөбүз. Аталган музейде бул сыяктуу 20дай музыкалык жабдыктар менен аспаптардын түрү бар. Ошондой эле Жалал Абад облусунан чыккан 450дөй чыгармачыл инсандардын тарых таржымалы, алардын 300дөй эмгектери да камтылган. Okuşlarımızın Жалал Абад областынан çıkan çıkarmacıl insanlarda emgegini biliş gerek. Şularını көрсөтүшүбүз керек. Калайберсе кандай бир маданий марказ мындай бор калат. Журналисттер үчүн, эл үчүн, башка үчүн, артисттер үчүн берди. Мен мына амансыз şu иликтөө ишени алып бардым мына 21 ел ичинде. Махаматжан Мадаминов жогордагы эмгектери үчүн бир топ сыйлыктарга татыган, бирок Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими намына бир нече жолу сунушталып, талапкерлиги өткөн эмес. Ал ага карабастан 71 жаш курагында да агартуу тармагы жана эне тилди өнүктүрүүгө талыкпастан эмгегин жумшап келүүдө. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.